Досмамбет Батырбашиев атындагы Чалдыбар мектеп-гимназиясы. Козубекова Жаңыл Токтобековна. Көркөм өнөр сабагы 3-класс. Эрежелер: сабакты конуп коюп угуу, башка нерселерге алакты болбоо, аткарган тапшырмаларды өз убагында мугалимге жөнөтүү. Көркөм өнөр сабагына керектүү куралдарыбызды даярдап алабыз балдар. Бүгүнкү өтүп турган темабыз жазгы пейзаж. Сабагыбыздын максаты жазгы пейзаж жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жазгы пейзаждын сүрөтүн тартууга көнүгөсүңөр. Жаратылышты сүйүүгө, кооздукту баалай билүүгө үйрөнөсүңөр. Пейзаж кайсы бир жердин көрүнүшү, сүрөтү, живопись менен графиканын негизги предмети, жаратылышты чагылдыруу. Пейзаж рельефтин, кээде башка жанрлардын фону катары кызмат кылат. Пейзаж адабий көркөм чыгармаларда табият көрүнүшүн сүрөттөп, чыгарманын мазмунун, каармандарын түрдүү кырдаалдагы абалын ачып берүүгө багытталган. Лирикалык пейзажда автордун туулуп өскөн жерине болгон сүйүүсү берилет. Мындай сүрөттөр Жомарт Бөкөнбаевдин, Алкул Осмоновдун, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында кездешет. Жаратылыш көрүнүштөрү, табияттын кооз жерлери силердин балдар көркөм табитиңер менен кабыл алышыңарга багыт берилет. Жазгы пейзаж белгилүү бир жаратылыш, табият көрүнүштөрүнөн алынат. Ошондой эле балдар, силердин кыялданып, элестетип тартканыңар. Жаз мезгилине март, апрель, май айлары кирет. Аны силер жакшы билесиңер балдар. Жазында эң биринчи каар эрип кетери менен бай чечекей гүлү чыгат. Жазында күн узара баштайт. Айлана мемиреп, кооздукка бөлүнөт. Жаз мезгилинде жаан-чачын көп болот. Алма, алча, өрүктөр бүр ачып гүлдөйт. Балдар, китебиңерде 65-бетти ачып жазгы пейзаж деген теманы окугула. Өзүңөргө жаккан жазгы пейзаждан элестетип сүрөт тартасыңар. Сүрөт тартуу үчүн түстүү калемдер, гуашь, акварель боекторун колдонсоңор дагы болот. Тапшырма: жазгы пейзаж. Сүрөт тартабыз балдар. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат.